Айпери, сиз эмне менен алексиз жашоодо? Баары бар, бирок эмнегедир баягы бактысыз боло берген учур. Жакындар кандай кабыл алышты? Эгерде мен үйдөн чыгып баратканда жол салып атасыңбы, демек сен ошого татыктуу болушуң керек. Биздин дин устазга до и после аябай жагат да негизи. Биздин адамдардын эң чоң кетирген катасы ошол Аллага таштаганды билбейбиз. Ажырашуу эмнеден болуп атат? Айтор ар бир нерсе менен мамилени үйрөткөн бул ушул дин да. Ар бир эле айым бактылуу болгусу келет. Машалла, ушу дин спаке ушу суроо берип атсачы, жаман ыраазы болуп кеттим. Баягы өтө эле акылдуу болуп кеткендерди жаман көрөт да адамдарчы. Ошол тарбияда кандай ыкмаларды, кандай методикаларды колдоносуз? Мен азыр бир окуя айтып берейин. Бирок кантип баарына жетишесиз? Кээде эме болуп калам, выгорание. Ошо сиздин миссияңыз кандай? Эмне кылабыз дейм да, сүйлөп эле жөн эле жашай бербейлиби? Ошого аракет кылышыбыз керек экен да, ушак мен гыйбаттан алыс болгончу. Аялдын бактылуулугу акчага байланган эмес да. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр? Эфирде Заман подкасты. Кимде ким ушул дуаны эртең менен 7 жолу жана кечинде 7 жолу окуй турган болсо, Алла Таалам ошол адамдын жүрөгүндөгү проблеманы, тынчсызданууну толугу менен өзү чечүүгө жардам берет дейт. Бул дуа мындай: Хасбиаллаху ла илаха иллаху алейхи таваккалту ва хуа роббул аршил азим. Буюрса, дуанын маанисин Денис устаз айтып берсе. Ооба, бул өтө күчтүү дуа. Дуанын мааниси хасбиаллаху деген сөз ошол Аллах мага жетиштүү болот. Аллахка гана таянам жана Аллах ошол арштын ээси деп которулат. Демек биз Кудай Тааламды ушундай даңгазалоо менен, Алла Таалага толугу менен ишенип, ар бир маселебизде дайым дуа иретинде кайрылып турушубуз керек экен. Биз дагы буюрса бүгүн көрсөтүүбүздү Бака ислам менен биргеликте баштап, сиздерге жагымдуу көрүү каалайбыз. Бүгүн өзгөчө бир мээримдүү, сонун бир назик, бир жакшы бир эфир болот деген чоң бир үмүттөмүн. Себеби бүгүн бизде студиябыздын коногу белгилүү ырчы, блогер, кээ бир кинолордо дагы көргөнсүздөр, Айпери Куби кызы. Саламатсызбы, студиябызга кош келдиңиз. Саламатсызбы? Рахмат. Алла ыраазы болсун. Айперинин ушул учурда коомчулукка кошкон жакшы бир салымы бар. Азыркы учурда айымдарыбызга жакшы бир насааттар менен бөлүшүп өтөт. Аны менен катар ушул умрага үй бүлөсү менен барып келип, ал жактагы окуяларды буюрса, ал жакта кызык баяндарды угабыз деген жакшы бир үмүттөмүн. Иншалла, эң эле алгач мына сиз көптөгөн жылдар бою ушул белгилүү мына атаңыз дагы өзгөчө бир залкар инсан. Мына ошол атаңыздын жолун жолдоп, көптөгөн чыгармаларды жаш кезиңизден аткарып ырдап жүргөнсүз. Мына көптөгөн жылдар бою биз ушул акыркы ырларыңыз дагы чыкпай калдык азыркы учурда. Ошондуктан Айпери, сиз эмне менен алексиз жашоодо ушул бисмилла. Бисмилла. Азыркы учурда сиз айтмакчы ырылар боюнча жолука келгенден баштап жаңы чыгарма, жаңы ыр чыгарып же клип үстүндө иштеген жокмун. 5 жыл болуп калды. Азыркы учурда эмне менен алекмин? 2 уул, 1 кыздын апасымын. Балдарыма жакшы апа болгонго аракет кылам. Андан сырткары магистратурада окуйм. Магистратура быйыл тапшыргам. Теология факультетине, дин таануу институтуна. Ошол окуу, андан сырткары дагы башка сабактар илим алуу менен алекмин. Коомдук иш-чараларда коомго пайдам тийсин деген максатта эмгектенем. Анан дагы өзүмдүн биринчи кесибим боюнча эл аралык мамилелер факультетин аяктагам. Жогорку билимдөмүн. Азыр ошол жаатта дагы бир аз эмгектенип келем. Буюрса, жакшы ой ниеттерим, жакшы тилектерим бар. Аллах насип кылсын. Өтө сонун жакшы нерсе. Анан сиз ошол 5 жыл мурун мындай жол кийип 5 жыл болуп калдыбы ошондо? 5 жыл. 6 жыл кетип атат. Ошол чечимге кантип келип калдыңыз? Анан жашооңуз кантип өзгөрдү? До и после дегендей.
ооба до после кадимкидей эле өзгөрүү болду. Кантип келип калдым? Изденүү себеп болду. Изденүү. Эмнени изденүү? Өзүмдү изденүү. Себеби ал учурда баары бар, баары жетиштүү, бирок ичиңде бир андай боштук. Баягы рух баары өзүнүн жаратуучусун издейт экен да. Ошондой эле адам баласы баягы баш ийгенге мындай эме муктаж болот экен да, издеп баштайт экен. Анан ошондой боштук пайда болду. Карасам баары эле бар, баары бар, бирок эмнегедир баягы бактысыз боло берген учур. Анан изденүү отуруп суроолор келип атты, жооп издеп отур. Анан эми албетте мунун баары бир гана Алланын каалоосу менен, альхамдулилля, шүгүр ушул жолдо экениме. Акырындык менен баары Алланын ыраазычылыгын издөө менен. Анан өзгөрүү боюнча ой жүгүртүү, жашоого болгон көз караш, тагдырды кабыл алуу. Негизи эле баардык жагынан эле өзгөрүү, жакшы эле өзгөрүү болду. Баары жеңилди. Чындап мындай өтө оор нерсе го. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө кээ бир кыздарга жоолук кийүү бул оор маселеси. Сиз тем более могул шоу бизнесте жүрүп, ошол чөйрөдө жүрүп, анан ошол жоолукка келип калыңыз, бул өтө мындай оор чечим болсо керек деп ойлойм да. Чын айтсам баягы Алла таалам жүрөгүмө салып койгон экен. Чын ыхластан киргениме мен үчүн оорчулук жараткан жок бул нерсе. Жоолук чечип анан кийип анан чечким келип атат дегендерди укканда мен мындай түшүнө албай калам да. Эмнеге чечет? Бул кандай? Себеби эми ар бир адам ар түрдүү да. Ар бир адам индивидуалдуу. Мен өзүм үчүн жооп берейин. Менде ушундай сезим көптөн баягы мен мурдатан эле жоолук салынып жүргөндөй эле сезим болот да. Азыр мурун жоолугу жок жүргөндө, өмүр бою эле ошо жоолукчан жүргөндөй эле элестетем. Ошондой эле сезим да. Мындай чечким келип, анан сыгылуу деген андай нерсе жок. Анан дагы жол салынып алгандан кийин баягы тойлордон мурун 3 ай алдын эме толуп калчу да. Күндүк баягы эмелерчи, буйрутмаларчы, заказдар. Анан ошондо сурап башташты. Сен тойго жолуңду чечип келесиңби же кантип келесиң дегендер да болгон да. Анан ошондо ойлондум, бул азыр жоолук салып алып, жоолук менен кантип эмне болот эми деп ошондо ой жүгүртүп баштадым. Кийин мен салынып алгандан кийин ой жүгүрттүм да. Себеби ага чейин эртең кантип ырдайм, анан кантип иштейм, жоолук салып алсам эмне кылам деген ой болбоптур. Мен салгым келди, бир түндө чечим чыкты, эртеси жоолук салып алдым, болду, жашоомду улантып баштадым да. Анан ошол. Анан бул нерсеге азыр жоолук салуу боюнча айтканда бир эме эсиме түштү да. Баягы жоолукка келген соң көп диний иш-чараларды уюштуруп жүрдүм. Алланын амири менен бардыгы. Анан ошол учурда жоолукка келгендердин мен да жоолукка кирет элем дегендерге өзүм Алла ыраазычылыгы үчүн өзүм жоолук көйнөгү менен алып берип ушинтип жүргөм да, иш-чараларды уюштуруп. Анан Бирок сизде жок ошол убакта. эмне? Жоолук Жоолукка киргенден кийин кийин диний иш-чараларды уюштуруп, мечит, Имам Сарахси мечитинде дайым ушундай иш-чаралар болуп турчу. Анан жана жоолукка келген соң айымдардын көбү ушундай баягы жеңил мындай эме видеолорду чыгарып калат го, альхамдулилля депчи баарычы. Анан бир күнү бир эже жазды мага, чалды. Айпери, силер ушу жоолукка кирип алып эле бактылуу көрүнө бердиңер эле видеодон деди. Мен силерди көрүп, мен да ушу жоолукка кирсем бактылуу болуп кетемби дедим дагы, жоолукка кирдим деди. Анан силер алдап эле койгон турбайсыңарбы? Эч кандай эчтеке деле жок, калп эле видео тартып берип турбайсыңар деди да. Анан дегенде тип туруп калдым да, ойлонупчу, бул кандай? Себеби ар бир нерсе ниетке жараша болот экен да. Анан ниеттен дагы баягы чын ыхластан кайсы ойдо салдың, сен бирөөнү көрүп эле ушу салсам болду ушундай экен. Же болбосо Алла ыраазычылыгы үчүн. Аллах айтты, абратыңды жап деди. Аллага моюн сундум, Аллага баш ийдим. Алла сенин ыраазычылыгың үчүн мен салдым.
деген бул башка кеп. Анан паланча салып алыптыр, ушу салса эле баары проблемалар чечилип кетип турбайбы? Мен да салайын деген сыяктуу эмес да. Бирөөнү туурап үчүн эмес, чыныгы ыхластан, акылың менен, ой жүгүртүүң менен, каалооң менен, анан бир гана Аллах ыраазычылыгы үчүн салсаң, бунун баары ниетиңе жараша. Жакындар кандай кабыл алышты? Атаңыз Түндөс айтып атпайбы, түндөс чечим чыкты. Анан кечинде түнү атама, апама экөөнү СМС жазып койдум. Апа, ата, ушул убакка чейин эл алдында болдум. Сиздерди жакшы көрөм. Аллахым мага баары жокту берди. Кудайга шүгүр. Эмне кааласам, эмнени кыялданган болсом, баарын берди. Ушундай СМС жазгам да, ушунун баарынчы. Мындан ары сиздер бир дуаңыздарды берсеңиздер, эртеңден баштап мен Аллахтын ыраазычылыгы үчүн хиджаб кийем деп жазып жибердим. Экөөнү тең жибербейм, уктап атышат эми күтүп атам. Түндөсү баягы намазды окуп, анан жоолук салып, өзүнчө эң биринчи жоолукту салганда сезим бул өтө башкача сезим болот да. Азыр эстесем, мен дагы деле мындай сүйүнөм да, ошол күндө аны ар бир жоолукка келген айым сезет да. Айтып бере алгыс сезимдер. Анан жолугумду салып намазды окуп, түнү менен ушундай сүйүнүп, анан эртең менен карасам, эртең менен атамдан да апамдан да мындай смайликтер келиптир. Дуа бердик дегенче. Анан эртең салдым да көчөгө чыгып алдым. Болду, жумуштарым менен бактылуусуң го. Анан тип сени баары карай бергендей болуп, мен баарыңды карап, анан бир башкача бир коргоо, анан башкача бир бактылуулук тартуулады да. Бул чүпүрөк жөн элечи, бирок ошол кадам, ошол чечим, анан сен Аллага баш ийдим деген нерсе, жана анын кулу катары жок дегенде ушуну аткарып атам деген өзүңө өзүң бир сыймыктануу да, бул да альхамдулилля депчи, ушуну аткарып атам. Себеби сен нафсыңды жеңип атасың да бул жерде. Баягы душман керек болсо нафсыңды жетиштүү дейт го. Бул жоолукту салуунда да көп нафс, аябай чоң эме чечип эле салчы. Азыр жашсың го, чачың жыргап, сулууңду көрсөтүп жүр да деген нерселер бар да. Жок, сен ошол нерсенин баарына туруштук бердиң. Сен каршы чыктың, сен өкүмгө баш ийдиң. Бул нерсе дагы бир жеңиш да, жеңишке жеткендик. Машалла, сонун жеңиш экен устаз. Өтө. Шага бул хидаят, бул ой, бул түшүнүк көптөгөн биздин кыздарыбызга, айымдарыбызга да иншалла насип болсун. Кудай таалам себеби сүйгөн пендесине бул бакытты тартуулайт деген ойдомун иншалла. Кудай таалам ушул видеобузда көрүп аткан, ушул ойдо болгон, балким бул нерседен алыс болгон адамга да иншалла бул бакытты насип кылган болсун буюрса. Алла себепкер кылган болсун, Алла насип кылган болсун. Анан бир суроо. Албетте жоолук кийген дагы өзгөчө бир жоопкерчилик болсо керек. Чоң жоопкерчилик. Ушул кандай жоопкерчилик, аны сиз кандай өзүңүздө сезесиз? Мен алгач жоолукка киргенде мурун эми шоу бизнес өкүлү катары ар кандай сүйлөп эле, ар кандай билеп эле чыга бересиң да, тамашалап сүйлөп элечи. Жоолукка кирген соң бул өтө чоң жоопкерчилик. Эртең менен үйдөн чыгып баратканда жоолукту салып атасыңбы? Демек сен ошого татыктуу болушуң керек. Себеби сен исламды көтөрүп жүрөсүң да, мындай сен жүзү болосуң да. Эми албетте үлгү болчу мен эмесмин. Айтайын дегеним, бул чоң жоопкерчилик. Сени көрүп, жоолукчандар ушинтип атат, демек ушинтсе болот экен да деген нерсе. Сен күлүп койсоң, мынтип жүрсө болот экен да деген нерсе мага өтө бир чоң жоопкерчилик. Себеби мусулмандар идеалдуу эмес да, ислам идеалдуу. Бирок динге сөз тийип калбаса экен. Эми баарыбыз эле пендебиз, ката кетирүүчүбүз. Бирок ошентсе дагы хиджабта болгон соң мен корком да. Азыркы учурда мисалы сүйлөгөндөн, ашыкча сүйлөп алуудан да коркуп турам. Себеби эртеңки күндө ушул эле сөздөрүм же ушул эле күндөрүмдү эстегенде өзүм уялбагыдай болоюн. Анан хиджабка да татыктуу алып жүрөйүн өзүңдү. Себеби бүгүнкү күндө жоолукка кирген айымдар деле ар ким ар кандай жашап атат да. Ошого ушул нерсени татыктуу алып жүрүү, сөз тийгизбөө, адебиң менен, ыйманың менен, адам кулк мүнөз эң башкы роль. Кулк мүнөзүң. Себеби жоолук салып алып деле ар кандай өзүңдү алып жүрсөң, бул да кичине туура эмес болуп калат да. Ошон үчүн жоолукка да жарашыктуу
бир эле сыртыңды эле эмес, ичиңди да оңдошуң керек да. Ичиң да сыртың да качан айкалышканда гана мына ошондо бир нур үстүнө нур болобу деген ой да. Ошол бул чоң жоопкерчиликти алып жүрүү башында мен үчүн бир аз кыйынчылык жаратты, себеби Алладан коркуу. Хиджабка сөз тийгизе албайм. Анын үстүнө эл адамы болгондон кийин дагы да жоопкерчиликтүү да. Себеби сени баары карап турат. Эл адамы популярдуу ырчы болгонсуң, азыркы учурда жоолукка кирдиң, эми мындан аркы кадамдары кандай болот экен деген бияктан үстүртөн мыйыгынан карап турган адамдар көп да. Бул 2 эсе 3 эсе жоопкерчилик арттырат. Ошон үчүн Алла шерменде кылбасын. Аракет кылам. Балким сизге Instagram же башка социалдык тармактарда комментарийлер жазган болду, ушуну кылбай эле койбоп турсуң деп. Мындай балким негативдүү ойлор болду, мындай коомчулук тараптанчы. Хиджаб боюнчабы? Анан кандай жеңе билдиңиз? Андай бир эле ал эле тараптан эмес, көп тараптан болду. Сен кыргызды жанагынтип сатып кеттиң деген сыяктуу теңирчилер аябай катуу. Ушуга чейин деле бар. Бир эжелер бар. Чалып деле ушинтип уруша беришет. Андан кийин эч кандай коркуу сезим же уялуу сезим же бир жинин келтирүү эчтеке эме жок. Себеби мен киммин? Мен бир пендемин да. Баары Аллахтан да. Аллах кимдин жүрөгүн ачат. Аллах кимге хидаят берет. Анан мен себебин кылам, калган Алладан. Колуман келишинче дегендей. Баягы чымчык суу ташыган эмени билесиздер да. Ошол мен дагы бир чымчык сымал өзүнүн колунан келгенин аракетимди кылам. Баягындай каршылык көрсөткөндөргө болгону адеби менен эле жумшак эле жооп берем же күлүп коем же эже мен да сизди жакшы көрөм. Аллах ыраазы болсун, рахмат кеңешиңизге деп коем, болду. Иншалла. Негизинен мээримдүүлүк менен, ушул жумшактык менен албетте динди жеткирүү бул деген бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өзүнүн методикасы, өзүнүн чоң эң бекем сүннөтү, туурабы? Динди жеткирүүдө сүйүнчүлөгүлө дейт го. Себеби дин бул караңгылык эмес да, ислам дини. Ошого сүйүнчүлөгүлө дейт, ар бир эмеде ар бир нерсенин өзүнүн жана даанышмандуулук менен ар бир сөздүн да айтылуучу жери бар, айтылуучу адамы бар дегендей. Баягы хадисте деле ар кайсы жерге эле колдоно берген деле болбойт. Ар биринин өзүнүн ситуациясы, ар биринин өзүнүн орду. Адамга жараша колдонулат да. Сен мисалы даража, ой жүгүртүү бул жерде болгон адамга сен бул нерсени айтпайсың да. Ошого жараша. Ошон үчүн ар бир адамдын ой жүгүртүүсүнө жараша орусча айтканда подход табуу же болбосо кай бир методду колдонуу бул уже сенин илимдүүлүгүңдөн. Ошо сиз айттыңыз, ислам. Ошол ислам жашооңузга киргенде жашоого көз караштар өзгөрдү депчи. Анан мурда кандай көз караш эле? Анан кийин кайсы жакка кандай көз караштар болуп калды? Биздин дин устазга до и после аябай жагат да негизи. Жашоодо көз караштар кандай? Аллага табаккал. Биз адамдар көпчүлүк учурда эң чоң кетирген катабыз бул мен деген нерсе да. Мен менсинүү. Мен таап атам, мен кылып атам, мен иштебесем ким багат, мен иштебесем акча кайдан келмек эле, мен кылбасам каяктан болмок эле, мен чечем деген нерсе. Эртең мен ушунду айткам, ушул нерсени кылбаганда ушундай болбойт болчу. То есть адам баласы Алланын ишине аралаша беребиз да бизчи. Кечегүнү эстеп депрессия болосоң, эртеңкини эстеп ого бетер күмөн санайсың да. Кечеги нерсе тарых. Альхамдулилла, өткөн ишке салават деп коет. Кечеги жашооң бул уже тагдыр да. Болду калды. Эртеңки жашооң бул табышмак. Аны бир Аллах алем да, кандай жашоо күтүп турат. Анан биз эртеңки жашообузда эмне болот, эртең мондай кылабыз деп жакшы ниет менен жашоо керек. Жакшы ниеттерди, жакшы иштерди эме кылабыз. Бирок эртеңки күндүн дагы тагдырын чечип алабыз да өзүбүзчү. Анын сыңарындай биздин адамдардын эң чоң кетирген катасы ошол Аллага таштаганды билбейбиз. Бардык нерсени үйүп алабыз, кереги жок эле нерселерди үйүп алабыз, ошого сыгылуу менен барабыз, дүйнө менен барабыз дегендей. Айтор ошол жолго кирген соң баягы ушундай жоопкерчиликти
мен дегенди таштадым, Аллага таштаганды үйрөндүм. Анан ушундай жеңилдедим да, жөн эле кыйналып жүргөн турбаймынбы? Ар бир нерсе сен алдыңан бир адам мындай өтүп кетти, бул да жөн өткөн жок. Себеби дарактан жалбырак Алланын каалоосу менен түшөт. Ар бир нерсе, баардык нерсе Алланын каалоосу менен болот да. Ошол нерсени качан сен түшүнөсүң, качан жүрөгүңө сиңиресиң, качан сезесиң, ошондо гана сенде чыныгы ыхластуулук, чыныгы Аллага тапшыруу пайда болот экен да. Анан жашооң дароо жеңилдей түшөт экен. Сен кимсиң? Сен кулсуң. Кулдун кандай укуктары бар? Алланын каалоосун эле аткарасың. Сенин эч кандай укугуң жок да. Мисалычы, биз чыныгы мусулмандар ушундай эле. Качан гана Аллага тапшырганды үйрөнөбүз, болду, жашооң жеңилдейт. Ошого сиз азыр берген суроодо мен ошо Аллага тапшырганды үйрөндүм. Мен чечем, мен кыймын эмес. Жок, Алла билет. Алла берип атат рызкыны, мен себебин кылам. Алла берет. Болду, Алладан гана үмүт этмей, адамымдан эмес. Ошон үчүн адамга муктаж кылбасын дейт, бир гана Аллага муктаж да болсун. Пайгамбарыбыздын өзүнүн да дуасы бар да. Алла Таала мени эч кимге муктаж кылба деген, иншалла. Алла ыраазы болсун. Эми сиз ушул коомчулуктун ичинде өзгөчө ушул көптөгөн айымдар менен бирге болосуз. Ушул улуу, сизден улуу айымдар менен, сизден кичүү сиңдилериңиз менен да чогуу аралашып жүрөсүздөр да. Ушул сиз байкаган ушул аял заттын азыркы учурдагы кандай мындай ролу кандай бир, анан экинчиси калса кандай мындай эң көп алдыңызга чыккан проблемалар эмне? Бул жаатта аялдардын ролу азыр өтө чоң, активдүү аялдар. Себеби мен эле эмес, баары эле байкаса керек, аялдар, кыздар өтө мыкты чыгып атат азыр. Баардык жактан жетишип атат, баланы деле төрөп атат, баланы деле багып атат, иштеп атат, үйгө келип ишин деле кылып атат. Айтор баары той топур, эми кыргыздын жашоосун баарыбыз эле билебиз да, баарына жетишип аткан аялдар. Ошол эле учурда иштеп аткан дагы. Анан ошол эле учурда коомчулукта дагы сонун баягы бизнес айымдар чыгып атат, мыкты иштерди аткарып аткан коомдук ишмер айымдар чыгып атат. Саясат болобу, кайсы чөйрөдө болбосун, ушундай мыкты таланттуу айымдар чыгып атат да. Анан айтайын дегеним, сиз азыр мисалы көйгөй дедиңизби? Анан сиз жолуктурган ролу кандай болуп баратат айымдардын жашоодо? Анан экинчиси ушул кандай көйгөйлөр менен, проблемалар менен жолугуп сизге балким эми сырдашып, кеңешип, эң көп, эң актуалдуулары балким. Ролу барган сайын күчтүү болуп баратат аялдар. Эми сөздүн ачыгы. Бул жерде мырзаларга сөз тийгизгим келбейт, бирок ачык сөз, айымдар чын эле күчтүү болуп баратат. Анан айымдардан көп уккан көйгөйүм бул баягы эле турмуш боюнча. Күйөөм антип атат, күйөөм мынтип атат, анан биз кыйналып аттык эле, же болбосо күйөөм мага көңүл бурбайт. Баягы эле аялдын көпчүлүк учурда бактысыздыгы бул үй бүлөсүнө байланыштуу болот да. Анан эң көп эле уккан нерсе бул ошо ажырашуу маселеси. Баягы эле мырзалар өзүнүн күйөөсүнө, жолдошуна же болбосо турмуш тагдырына көбүнчө ушундай эле маселелер келет. Ошол кандай деп ойлойсуз, ошол ажырашуу эмнеден болуп атат? Анан ошол үй бүлөнү сактаганга кандай кеңештер беретиңиз? Үй бүлөдө эркектин айтканы эмес, аялдын айтканы эмес, Алланын айтканы болсо, ошол үй бүлөдө береке болот дейт да. Бул деген эмне? Бул деген эркектин вазыйфалары өзүнчө, милдеттери бар. Аялдын милдеттери өзүнчө. Ар ким өзүнүн милдетин татыктуу, жакшы, мыкты аткарса, ар ким өзүнүн милдетин гана, бири-бириникин эмес, ар кимиси аял аялдык милдеттерин, эркек эркектик милдеттерин аткарса эле болду. Тең максат бир, Алланын ыраазычылыгы болсо, эң алгачкы экөөнүн максаты бир болсо. Анан Алла айткан буйруктар, аялга өзүнүн милдеттери берилген да, сен мындай бол, мындай бол, мындай бол. Эсептелүү. Эркекке өзүнүн милдеттери бар. Ар кимиси өзүнүн милдетин так эле аткарса, Алладан коркуу менен бирдикте. Болду, бул үй бүлөдө береке. Бизде кандай болуп атат? Бизде дисбаланс болгон үчүн сөзсүз түрдө ал жерде уже түшүнбөстүктөр башталып атат. Анан
азыркы учурда көп эле үй бүлөлөрдө ажырашуу бири бирин укпагандан, сүйлөшүү жок, сүйлөшпөйт, ачык айтуу, ичиңде болгон сезимди айтуу жок. Айтсаң дагы тиги укпайт экинчи тарап же экинчи тараптын түшүнүгү башка. Айтор укпаган соң сен түшүнбөйсүң ал адамды. Ошон үчүн бири бирин укканды билсе үй бүлөдө мырза, аялы күйөөсү бири бирин укканды, бири бирин сезгенди, бири бирин түшүнгөндү гана үйрөнсө, менимче баягы сүйлөшүү менен көп эле маселе чечилет да. Адам менен адам сүйлөшөт баары бирчи. Түшүнбөстүктөрдү кайбир көйгөй болсо, ошону сүйлөшүү менен чечип алса, териштирип келсең аягында жөн эле болбогон эле нерсеге урушуп кеткен болосуң да. А бирок таарыныч башка жактан чыгат да. Баягы урушкандан эмесчи. Айтор ошонун баардыгы ачык сүйлөшүү. Мен айтар элем көп эле үй бүлөлөргө, мисалы мырзаларыбызга, айымдарга сүйлөшкүлө. Таарыныңарбы, ачык айткыла. Айтып аткан соң экинчи адамды ук ошол. Неге тигинин көңүлү ооротот? Ал жөн эле барып бакырынып кыйкырына бербейт мүмкүн. Жөн жок эле өзүнөн өзү эле отала бербейт. Ук, сүйлөш, түшүндүр, жана түшүн. Ушул нерсе эле жетишпейт. Бизде деп коет, ичинде кала берет. Же күйөөсү айтпайт, же аял айтпайт, деп коет, болду, жана топтоло берет нааразычылыктар. Ичинде күч ала берет, Күч ала берет, анан кийин ошол эле учурда муздай берет. Себеби жана сыртка чыкпаган нерсе ичиң жей берет. Көңүл калуу анан өзүнөн өзү болот да. Көңүл калуу болду, ошол эле. Кайра уже оталбайт бири бирине. Ошондой эле го дейм. Устаз бизде айтылат го, мисалы үчүн эгерде эки адам урушуп кетсе бири бирине кыйкырабыз го, мисалы үчүн бири бирибизге кыйкырабыз. Ушул кыйкырганыбыздын себеби рух алсыз болуп кетет. Рух алыстап кетет дейт. Анан кыйкырып үнүбүз бири бирибизге жетпейт дейт да. Чындыгында ошону айберебиз, аябай сонун белгилеп өттүңүз. Аллах Таалам бизге динди жөн берген жок да. Дин бул эмне? Дин бул мамиле. Мамиле ким менен? Мамиле сен жаратуучуң менен. Мамиле сен ата энең менен. Мамиле сен аялың менен же күйөөң менен. Мамиле балдарың менен, мамиле досторуң менен. Айтор негизи эле ушу мамиле. Жана ар бир нерсе, жан жаныбарлар менен, өсүмдүктөр менен, айтор ар бир нерсе менен мамилени үйрөткөн бул ушул дин да. Анан ким ушул дин боюнча жашаса, мен мындайча жөнөкөй тил менен айтканда бул бир эрежелер да. Правила деп коет, правила жизни. Ошол эрежени менен эле жашасаң, мындан өткөн жеңил жашоо жок да. Болгону биз нафсыбыз калдырабыз, өзүм билдимге калдырабыз, баш ийгибиз келбейт, ээн башты кылабыз. Анан ошон Аллахтын сөзү бар. Эмнеден нафс калдырсаң, дал ошол жерден сыналасың дейт да. Эмнени көбүрөөк жакшы көрүп кетсең, эмнеден катуураак каалап кеткен болсоң, дал ошол жерден сыноо күтүп турат сени дейт да. Себеби Аллахты унутуп, же амалдарыңды унутуп, көбүрөөк нафс калдырган болсоң, кайсыл жерден нафс калдырган болсоң, дал ошол жерден сыноо сөзсүз түрдө болот. Бул Алланын сөзү. Анан ошондуктан бир эле эгерде жеңил жашоону, ошол эле учурда адал жашоону, эртеңки күндө акыретте баягы кыйналып калам десең, ошондон корксоң, жоопкерчиликтен корксоң, эртең кантип жооп берем? Кандай болот? Кайсы бетим менен барам деген нерсени ойлонсоң, болду, ошонун үстүнөн кам көрүп баштайсың. Себеби биз адам баласыбыз да баары бир өлбөчүдөй жашайбыз да. Дагы көп бар деген сыяктуучу. Карыганда өлөбүз деген нерсе сиңип калган да баарыбыздачы. А бирок өлүм айтпай келет да. Кепилдик жок, азыр 5 мүнөттөн кийин сен жашайсың дегенге кепилдик жок. Периштелер да билбейт азыр 1 мүнөттөн кийин эмне болоруначы. Анысы арындай жакшы ниет менен жашайбыз. Алла узак өмүр берсин дейбиз, бирок өлүм айтпай келет. Өлүмгө дайым даяр болуп турушубуз керек деп ойлойм. Иншалла. Мен мындай бир мисалды эстеп кеттим. Чындыгында мисалы үчүн машинени жасап чыккан кезде машиненин өзүнүн инструкциясы болот. Үйгө бир телевизор же башка бир техника алсаң, китепчеси болот, инструкциясычы. Кантип колдонуш Ошондой эле керек? Кудай Таалам да бизди бул дүйнөгө жараткан соң, Куран бул Аллах Тааламдын сөзү, ушу бизге бир инструкция, ичиндеги бир мисалдар менен, бизге чейинки өткөн ушул 25 пайгамбардын мындай айтканда окуялары болсун, Алла Таалам берген бир мисалдар, ушундай нерседен этият болгула деген бир жакшы насааттар болот. Ооба. Болгону биз аны окубайбыз, билбейбиз, кабыл албайбыз, жакындабайбыз. Анан көп нерсени
түшүнбөйбүз. Баса азыр окубайбыз дегениңизге бир эме айткым келип атат. Дүйнө жүзү боюнча азыркы учурда эң чоң бир глобалдуу маселе бар да. Бул функционалдык сабатсыздык. Функционалдык сабатсыздык деген эмне? Бүгүнкү күндө окуйбуз, бирок көбү түшүнбөйт же ой жүгүртпөйт. Деп окуп туруп өткөрөбүз. Это бул жакшы күмөндө болсок, эгерде окусак да. Бирок азыр байкап атасызбы, видеолордун эмелери кыскарып баратат, себеби адам баласы уже зеригип кетип атат, көргүсү келбейт, окуганды айтпай эле коелу да. Анан функционалдык сабатсыздык деген бул адам баласы окуйт, жазат, бирок аны түшүнбөйт же ой жүгүртпөйт. Анализ кылбайт. Ой жүгүртпөйт, анализ кылбайт эч кандай. Бул нерсе дүйнө жүзүндөгү азыр өтө чоң маселе болуп атат. Бул пайда болгон учурда окумуштуулар, эмелер күрөшкөнү аракет кылган. Азыр эми ошол менен бирдикте кантип жашасак экен деген жолду издеп атышат да азырчы. Кантип адамдарга сабаттуулукту, кантип мындай окуп ой жүгүртүш керек, мээни иштетиш керек, кантип түшүнүш керек, ошол нерсени кантсек экен. Себеби адамдар жалкоо болуп баратабыз барган сайынчы. Анысыңар сиз айтмакчы, даже инструкцияны деле окуй коюп атпайбызбы? Болду ошо эле. Эми кайра эле ушул көйгөйлөргө, маселелерге келели. Ушул аялдарды негизинен азыркы учурда эмнелер тынчсыздандырып атат? Кандай жүрөгүндө, көңүлүндө, оюнда, жан дүйнөсүндө көйгөйлөр бар? Сиздин оюңуз боюнча ушул алардын оңдоо жолдору? Ар бир эле айым бактылуу болгусу келет. Баардыгы эле бактылуу болгусу келет. Бирок бактылуулукту ким кандай түшүнөт деген суроо. Себеби ар бир аял, ар бир адам деп коелучу, бактылуулукту ар кандай ченейт да. Кимдир бирөө бактылуулукту баладан көрөт, кимдир бирөө акчадан, кимдир бирөө айфондон же бир крутой машинадан көрөт. Кимдир бирөө мага үй болсо эле болду, мен жашоом сонун болуп кетмек дейт да. Бирөөсү мен күйөөм көбүрөөк акча тапса дейт. Айтор бактылуулукту ченеми ар кимдики ар кандай. Анысыңарындай көйгөйлөр дагы ар түрдүү. Чечимдери дагы, бирок чечими аяк түбү келип эле, мисалы адам баласы ар түрдүү болот экен да. Кээ биринде бар болуп туруп эле дагы дей берет, нафстын кулу. Бул шүгүрсүздүк. Кээ бирлер чындап эле муктаж, бирок чындап эле жана жашоосунда кыйналып аткандар. Ошону аңдай билиш керек экен, ким кайсынысына кирет. Мисалы кээ бир аялдар жөн эле күйөөсүн жамандай берген учурлар болот да. Хотя күйөөсү табып келип атат, бирок жок, ал эмнеге жамандайт? Ал жана Инстаграмда кооз жашоону карайт да, элдин күйөөлөрү ушинтип атат. Сен кылбайсың. Эл ушинтип жашап атат, бизде андай жашоо жок. Салыштыруудан шүгүрсүздүк келип чыгат. Нашүгүрлүк. Бул Аллага каршы бунт да. Алланын сага берип аткан ырыскысына сен наразысың да. Сен кабыл алгың келбей атат ал нерсени. Бул бунт кадимкиде, чын эле. Мындай ой жүгүртүп көрсөк. Анысыңарындай негизи эле адам баласы бир нерсеге тоюшу кыйын да. Себеби адам эч качан тойбойт. Адам эч качан ыраазы боло бербейт. Ошонубуз менен биз пендебиз да. Себеби нафс деген өтө бир катуу эме кылат да ичибиздечи. Анан адам бир эле топуракка тоет. Бирок сиз да ошол Instagram страничкада аябай активдүүсүз. Анан мен да мындай кээде эмелер чыгып калат, роликтер. Конок тосуп, тамак жасап, тегине ушул казанда бир нерсени бышырып, бул өтө мындай аябай сонун көрүнүш да. Себеби бүгүнкү күндө чындап кээ бир аялдар ошол нерселерден мындай зеригип же качат да. Конокторду үйдө тоспой эле коелу, кафеге эле чакырабы депчи. Бирок сиз мындай башкача мындай жашоону көрсөтүп, мындай чыныгы жашоо да бул. Ушундай болсо, бул да сооп иш да. Анан негизи ошол Instagram страничканын кантип колдоносуз, анан кандай максатта, анан кандай посылды бергенге аракет кыласыз да. Машалла, ушу Денис байке ушу суроо берип атсачы, жаман ыраазы болуп кеттим да. Мындай орус киши ушундай бир мындай сонун анан дагы баса белгилеп жанагы казан тамак жасатканды аябай деп бул сонун нерсе деп айткан. Мен үчүн сиздей устаздан ушундай сөздү угуу бул өтө бир Алла ыраазы болсун. Аллах ыраазы болсун, рахмат. Мен үчүн сиздердин оюңуздар маанилүү. Себеби илимдүүлөрдүн ою, илимдүүлөрдүн бир сөзү бул өтө маанилүү, анан бир жоопкерчиликти мойнуңа илет да.
мен дагы да ушундай болушум керек депчи, жана эмен эмеси бар го, окуясы. Кайсы бир имамды мактаганда, Имам Азам Абу имам Ханифа. Азам мактаганда мен ушундай болушум керек депчи, бул жоопкерчиликти неме кылат, жүктөйт мойнуна. Рахмат агай. Инстаграм боюнча мен активдүүмүн деп айткандан алысыраак окшойм. Себеби кээде ушундай болот, 10 күн кирбей да коем да. Баягы өзүм жашоом менен алек болуп жүрүп, окуум менен алек болуп жүрүп, эмеге кирбей калам да. Кээде ушундай болот, киргим келбейт. Кээде баягы өзүм менен өзүм ой жүгүртүү, ар кандай баягы сабактардан, мисалы тасаввуф илими, фикх илиминен, акыйда илимдеринен баягы сабак алган соң аны анализдөө керек болот да, сага баягы сырткы бир эмелердин тоскоол болуусун каалабайм да. Анысыңарындай блогерство боюнча бычакты нан кескенге же бирдеме кескенге во благо колдонсок болот да. Ошол учурда бычакты бирөөнү сайып өлтүрүп алышың деле мүмкүн да. Анысыңарындай бул Инстаграм, бул колубуздагы курал, муну жакшы жака дагы, бuyакына дагы колдонсок болот да. Анысыңарындай мен бул динге кайтканга чейин кандай колдонуп келдим активдүү болуп. Кудай таалам ушундай даражаны берген экен, Кудай таалам ушундай өмүрдү берген экен, ушундай подписчиктерди берген экен, деңгээлди берген экен. Альхамдулилля. Анан кийин дароо жашоом өзгөргөн соң бул нерсени таштап коюудан бир аз олактандым да. Себеби бул да бир жоопкерчилик да. Эртең бул ар бир адам үчүн мен жооп берем. Сен бул адамды колуңда ушундай мүмкүнчүлүк туруп, сен эмне кылдың деген суроо. Эмне кылдың, эмнени жеткирдиң? Анан ошол нерсеге аракет кылам пайдалуу жакты айтканга. Анан өзүм жөн эле биякта ушундай экен, анан ушундай кылгыла деп айтып койгону дагы биринчиден сен илимдүү болушуң керек, акың болуш керек. Баягы отуруп алып эле айта бергенде эле кээде тартынасың да. Анан эң маанилүү нерсе сен амал кылган нерсе болуш керек. Мен мисалы амал кылбаган нерсемди айтканына уялам да. Монтиш керек депчи. Динде бар ооба. Аллахтын сөзү мындай кылышың керек, бирок мен уялам, себеби өзүм амал кылбайм ал нерсегечи. Ошондуктан жашоомдо эмнеге амал кылган болсом, мүнөзүмдө кайсы нерсе жакшы сыпаттарым бар болсо, бир гана ошол нерсени адамдарга жеткире алам. Колуман келишинче. Өзүм амал кылган гана нерселерди адамдарга жеткиргенге аракет кылам. Анан баягы өтө эле акылдуу болуп кеткендерди жаман көрөт да адамдарчы. Ошон үчүн бир аз юморду аралаштырганга аракет кылам. Анан кийин замандын талабына жараша. Ар бир замандын өзүнүн талабы болот экен да. Азыр эмне заман? Азыр соц тармактардын заманы. Соц тармакта да өзүнүн бир жана айткандай инструкциялары бар экен да. Могул тренд, анан бул мындай дегенде кээде конечно, адептин чегинде, таза эле жанагынтип кетпей, адептин чегинде кичине немеси менен, өзүнүн жоосу менен колдон келишинче аракет кылам ошол нерсени кармап турганга. Ошол эле учурда пайдалуу бир нерселерди айтып коюу эле эмес, ошону көрсөтүү менен. Мисалы ата энеге болгон мээрим сүйүү, ата энеге кызмат кылуу, бир туугандардын мамилеси, келинге мамиле кылуу. Мисалы мен кайнэжемин, кандай мамиле кылам? Бул мактангандык же мен бир үлгү болоюн деген нерсе эмес. Болгону бүгүнкү күндө келин маселеси, кайын журт маселеси, ошол эле учурда бир туугандар бири-бирине каттабай калган учурлар болуп атат. Ата энеге кайрымдуу болбой калган учурлар болуп атат. Ошол үчүн дагы мен ошол нерсеге өзүмдүн колумда бар нерсе жана өзүм кылып аткан, амал кылып аткан нерселерди жашоомдон алып көрсөткөнгө аракет кылам. Эң сонун себеби чындыгында белгилүү бир окуя бар эмеспи? Бир чоң устазга апасы баласын ээрчитип келип, устаз ушул Бал жебе деп койчу деген. Балам айтып койчу, ушул сенин сөзүңдү уга, сенин сөзүң өтүмдүү, ушул балды жебе деп, азыраак жесин деп, аябай көп жейт, жакшы көрөт десе, 40 күндөн кийин келди айткан. Андан кийин келгенде бал жебе деп айтат. Ушул эле сөзбү? Эмне үчүн эртерээк биринчи жолу келгенде айтып койгон жоксуң деген кезде, ал убакта мен дагы бал жечүмүн дейт го. Мен 40 күн бою ошону амал кылып, эми айттым, сөзүм таасирдүү болуш үчүн деген сыяктуу эң туура буйруса. Бирок Жеңиз байкем айткандай, ушул сиздердин ушул
жашооңуздан чагылдырылган роликтер менин оюмча элдерге жакшы бир таасирин калтырат. Себеби элдер жакшы бир үлгү алат, элдерге жакшы бир эскерүү болот. Адам көрүп атып, кой мен дагы бир туугандар менен отурсаңыздар деп атышат. Жанагы күйөө балаңыз менен отурсаңыз, алтындай күйөө балаңыз менен отурсаңыз. Алтындай күйөө балаңдар. Анан чогуу отуруп мындай атаңыздарды жетелеп бир белеге алып, бир көңүлүн алып деген сыяктуу. Бул деген бизге эскерүү болот мисалы үчүн. Кой мен дагы ушинтип бир сонун неме кылбаймынбы деп мындай бир өзүңө призыв да. Мындай мен да кылбайм. Эмне биз бир туугандар менен көптөн бери жолугуп элек, давай чогула калалы депчи мисалы үчүн. Бул жерде дагы бир баса белгилей турган нерсе бар. Ниет. Ниетти түзөш керек. Инстаграм үчүнбү, эл көрсүн үчүнбү, же чын эле ошондой боломбу? Ниеттен да. Кээ бир баягы Инстаграм үчүн тартылат го көп эле нерселерчи. Кооздук үчүн тартылат, жана тренд үчүн или там элге көрүнүктүү болуш үчүн. Бирок чын эле жашоомдо ошондоймунбу? Чын эле жашообузда бир туугандар ушундайбызбы? Ушул маселе да. Сен ниетиңе жараша болот ар бир нерсе. Анан Инстаграм үчүн эле кылып эле күлүп, жайнап кучакташып, там бир туугандар чогулуп коюп эмес. Чын эле жашооңдо ушундай амал кыл. Чын эле күй, бир туугандарыңды сүй чындап эле. Кызмат кыл ата энеңе. Анысыкандай ниетти да оңдошубуз керек. Иннамал амалу бинният. Иннамал амалу бинният. Амалдар ниетке жараша. Ниет деген биз баягы кээде сүйлөп коебуз го, мен сага айткам билесиңби, ушундай болмок деген сөздү көп колдонобуз. Мен сага айттым эле го ушундай болот деп. Ал көз ачык, бул адам баласы эмес, периштелер билбейт да азыр эмне болоорун жана айтып өткөндөй эле. Анысында биз жана көз ачыктык болуп кетебиз да кээдечи. Мен айткам, вот видишь, мен сага айтпадым беле депчи. Жок, андай эмес, бул уже ниеттен. Ниет Wi-Fi сыяктуу болот экен да. Сен качан ниет кылдың, ичиңде сыртыңды айтпасаң, оозуңду айтпасаң деле дилиңде, ичиңде дароо жетет, дароо кабыл болот, ал нерсе болот экен да. Мен буга бир мисалды дайым келтирем. Мен нан жасаганда үйдө, духовканан эми бир жасаганда 6-8 штук жасап коесуң да. Анан 2-2ден салып, анан Сиз азыр дайым нан жасайсыз өзүңүз үйүңүздө. Азыр жок, буга чейин жасаганда. Азыр жасабайм, себеби азыр балдарым убактыма байланыштуу, себеби кечээ жумуштамын, окуудамын дегендей. Анан нанды салып, акыркы нанды салып атканда ушу күйүп кетпесе экен деп ойлойм да. Менимче ар бир эле аял ойлонот да, ушу себеби акыркы нанды салып анайын эме өзүң таштай берсең да, бүттү депчи, иштерим бүттү депчи. Дайым күйүп кетет да. Күйүп капкара болуп эмес, баягы кызарып өтүп кетет да, эмесинечи, нормасынан жыттанып баштайт да. Дайым ошондой болот. Ошо нанды салып атканда, ушу күйүп кетпесе экен деген нерсе кетип калат дагы. Анан кийин чындап эле унутуп каласың да. Анысыңарындай баягы ниетиңе жараша да, мисалы, мону азыр чыгып барат, ала кетейин, унутуп калбайын деп турмун, деп таштап коесуң го, мындай прям көрүнүктүү жерге. Айткандай унутуп чыгып кетесиң да. Бул да ниетке жараша болот экен да. Ошон үчүн дайым ниеттерибизди оңдоп турушубуз керек экен. Анан жана кыздарды тарбиялоодо деле дагы бир ой келип кетти. Окуп иштеп эме кылып ал, эртең ажырашып кетсең үй жайың болуп калсын деген нерсени айтабыз да. Биз өңкөрдө кыздарды тарбиялоодо ушул эң чоң катачылык экен да. Ата эненин ниети эртең ажырашып кетсең дагы өзүң үйүң болуп калат, ишиң болуп калат деген нерсени көп айтат. Эмнеге ажырашууну биз айтабыз? Ниетти карап койгула да. Кызды уже морально мындай ажырашсаң деле сен уже не пропадешь, эр менен жашоо не обязательно болуп калат. Сен уже даярдап атасың. Ниетиң кетип атат. Установка. Да, уже биягын уже жанагындай кылып атасың да, кыздычы. Турмушун эртеңки күндө ал уже ушундай экен да. Демек ал норма нерсе экен да дейт да, болду. Жашоонун дагы ой жүгүртүүнү да бузат, ниетти да бузат. Анан баалуулук, үй бүлөлүк баалоону, кадырлоону жокко чыгарып коюп атабыз да. Ошон үчүн ата эне дагы кыздарына, балдарына тарбия берүүдө, бир нерсени үйрөтүүдө этият болушубуз керек экен да. Ар бир айтылып аткан сөзүбүздө дагы бул эң чоң бир балага чоң таасирин берип коет экен да. Бул айтып ниет эле кылып коюу менен бирдикте, баланын аң сезимине сенин сөзүңдүн, атанын, эненин сөзү таасирдүү да бала үчүн. Ошого ар бир сөздү айтууда дагы этият болушубуз керек.
Өтө сонун нерсе ошол балдардын тарбия боюнча сөздү баштадыңыз. Ошол 3 балаңыз бар экен. Ошол тарбияда кандай ыкмаларды, кандай методикаларды колдоносуз? Бүгүнкү күндө ар бир эле эне кечинде жатып алып ойлонсо керек. Мен мисалы ошондойм да, мен жакшы эле ап болуп атамбы, мен ката кетирбей атамбы, балдарым туура чоңойтуп атамбы. Анын балдарыңдын тарбиясынын жыйынтыгын эртеңте убакыт өткөндөн кийин көрөсүң да, ким болуп чоңоет эртеңки күндө. Эми ар биринин өзүнүн тагдыры менен деңизчи. Бирок албетте сен аркылуу сен себепкерсиң да эне катары. Тарбиясы сенин мойнуңда. Анан мен балдарымды тарбиялоодо жана өзүм айткандай эле сүйлөшкөнгө аракет кылам. Чоң адам менен сүйлөшкөндөй. Отуруп алып, мисалы эң улуу балам 10 жашта. Ага бар жокто айтып берем. Каяка бардым, эмне кылдым, кайсы адам менен эмне теманы сүйлөштүм. Мен ал балама айтып берем. Мондай деди да балам десем, мен ошону айтуу менен бирдикте ага жоопкерчилик жүктөйм да, анын кандай жообу болот, канчалык деңгээлде ой жүгүртөт да ошол ситуацияга. Мага кызык да балам. Анан балам менен кадимкидей ушундай болду балам. Сен кандай ойлойсуң? Мен туура кылдымбы, туура эмес кылдымбы? Жок, апа, мындай болсо мындай. Мен сүйүнөм. Ал качан ушундай туура жоопторду бергендечи, апа, мондай кылсаңыз болот беле? Деп ситуациядан жолун табып чыгарып берет да. 10 жашта азыр балдар бат мындай ой жүгүртүүсү бат да. Терең анан. Ошондой эле экинчи балам 6 жашта, ал менен да ушинтип сүйлөшкөнү, ошо көбүрөөк сүйлөшкөнгө аракет кылам. Аларды укканга аракет кылам. Ар бирин сурайм, эмне болду, кантип атасың, эмне кылып атасың. Анан урушчу жерде урушам. Ачыгын эле айтып коеюн, баягы катуу эмоция калтырам мен дагы. Мен дагы баягы катардагы эле энелерденмин. Урушам балдарымды. Бирок өзгөчө бир моундай мамиле кылам деп айта албайм. Бир эле нерсе ошо сүйлөшөм жана балдарымды угам. Кичүүсү кыз. Кичинекей кыз 4 жашта. Айша. Ал эрке кыз ал. Кыздар башкача болот бекен? Кыздар башкача мээримдүү, башкача жароокер, анан кыздар бир башкача болот экен да уул баладанчы. Мурун айтса мындай көңүл бурбайт элем, бирок азыр өзүм кыздуу болгондон кийин анан айырмасы баары бир болот экен да. Эркектин өзүнчө сыпаттары бар. Уул баланын, кыз баланыкы башка өзүнчө сыпаттары болот экен. Аллах таалам берген неамат да бул да. Денис байке аны билет. Мен билбейм. Жалаң угам иншалла. Насип кылсын Аллах, насип кылсын. Амин иншалла. Ошол сиз умрага дагы көп барып жүрөбүз. Ушул умрадан эмне табасыз? Анан ал жакта кандай кызыктуу, эсте калган, өзгөчө окуялар болгон? Умрага тыйыным болсо, акчам болсо эле, убактым туура келсе эле дароо умрага барганга аракет кылам. Башка мамлекетке эмес, умрага. Себеби ибадат кылуу. Ал жерде барган соң эмистер баргансыздар, Медина шаарына түшкөн самолет конгондо эле дароо бейпилдик, дароо жеңилдик. Жүрөгүңдө бир тынчтык пайда болот. Сен дем алган ар бир сен кирип аткан аба дагы ушундай мындай толук жетет да, жетчү жериңе ушундай терең дем аласың да, анан жеңил чыгат да, баягы эмечи, демиң кайрачы, жеңил болот да баары. Анан жана үшкүрүнө беребиз го бизчи, мындай сыгылуу эле бирдеме болуп эле ушундай учур болобу силерде деле? Мисалы күндүк жашоодо алек болуп, тирилик менен алек болуп жүрүп, мындай сыгылуу, кысылуу болот да, бул жагың ооруп, мындай оору болот да. Ал жака барган соң ошол нерсе жоголуп кетет да. Кадимкидей бейпил, кадимкидей тынчтык. Мен ошол тынчтыкты алуу үчүн ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жанына барганда ушул нерсе кадимкидей мындай тынчтандырат да мени. Дүйнөнү унутасың, бар жокту унутасың, бир гана ибадат менен барасың. Себеби ал жакта баары сооп издейт да. Сага жанталашып келип монтип колуңа салфетканы карматып кетет да, ушинтип болсо да сооп иштейин депчи, акчасы жокчу мисалы. Ушунчалык сооп издеген адамдарды көрөсүң. Баары кылган иши эле ибадат. Дароо ошо намазга эле барат баары. Кылган иши эле ошо. Намаз убагында баары жок жабык. Демек, ал жер ибадат кылуучу жер да, баары бир Алланын үйү. Анан мен ошон үчүн
сурашыңыздар мүмкүн, ибадатты биякта деле жүрүп кылсаң болбойбу, тынчтыкты ошол жерден деле алсаң болбойбу дешиңиздер мүмкүн, бирок пендебиз да биз, тиричилик менен алаксыйбыз, аяк бияк менен убара болуп кетесиң да, анан баягы тынчтануу бир аз кыйыныраак болуп калат да. Ошон үчүн бар жокту таштап ошол жака толугу менен берилгим келет да, ошол жака, ошон үчүн барам. Анан эсимде калган учур ар бир барган сайын болот. Мен азыр бир окуя айтып берейин. Апалар көрүп аз таң калса керек мени. Ушундай да болобу депчи. Себеби жамаат менен бардык. Анда кызым, мен Айша кызым ошо алгачкы кадамдарын жаңы басканда ошо Меккеден, Мединадан баскан. Анан биз баягы жыл сайын Аллах насип кылып барып аткан үчүн кызым уже ошол жакта чоңоюп калды да, мындайча айткандачы. Анан ошол учурда да кызым экөөбүз, биздин жамаат Раудага кирбей калышты. Ушундай болуп калды, кире албай калышты. Анан мейли кирбесек, мейли дедик да, Айшаны ойнотуп отурам ошол жерде мечиттин алдында. Анан бир ал жерде мындай никапчандар көп го. Анан бир никапчан бирөө келди. Анан англисче сүйлөшөт атабыз экөөбүз. Анан Айшанын атын сурады. Анан Раузага кирдиңби деп сурады. Жок, кире алган жокмун десем, киресиңби деди. Каалап атам, аябай киргим келип атат десем, жүр деди. Колуман жетелеп эле алып бар, жана эме болот го, кезек менен узун болуп кетип, аябай күтүп, 2 саат, 4 саат күткөн учур. Көрүүчүлөргө бир түшүндүрүп берип коелу, бул Рауда деген бул пайгамбарыбыздын мечитинин ичиндеги атайын жанагы дүйнөдөгү бир бейиш деп аталган пайгамбарыбыздын минбары менен ушул дайыма сабактарды өткөн, хутбаларды өткөн жери менен өзүнүн кабырын же ошол убакта өзүнүн үйүнүн ортосу. Канча квадрат болушу мүмкүн? 100 квадрат, 200 квадрат. Ошого жакын. Пайгамбарыбыз ошол сөздү айтканда, дароо сахабалар ошонун границасын чийип койгон да. Дүйнөдөгү бейиш ушул жер деп. Бирок мен кийин ой жүгүртүп көрдүм, эмне үчүн андай болушу мүмкүн десе. Себеби негизинен дин дүйнөгө, эми интернети жок, эчтекеси жок, дүйнөгө ошол жерден тараптыр да, чындыгында. Бүт биринчи сабактар, биринчи суроо жооптор, биринчи ушул аалам үчүн, адамзат үчүн кам көрүү, ойлонуу, мындайча айтканда пайгамбарыбыз ошол мындайча айтканда волна, ошол толкун ошол жактан башталыптыр да, мындайча айтканда дүйнөгөчү. Менин оюмча эң татыктуу, эң берекелүү жер, машалла. Уланта берели. Анан ошентип менде жана эме да жок да. Кагаз, уруксат эмес, эчтекеси жок. Анан никапчан кыз келди. Жүр деп эле анан кызым колумда окутуп атат. Ал кезде 3 жаш, 2 жаш, 3 жаш болчу. Анан эмне кылып, кантип, эмне кылып сүйлөштү билбейм, мени бир жамаатка кошуп койду, айымдаргачы. Анан кызыңды бер деп эле алып калды. Анан дедим да, кызды ташта, баягы бала менен киришпейт го. Таштап койлу, анан баратам да, анан мечиттин кирип баратканда оюма келди да. Мен кызымды кимге таштап койдум депчи. Аны тааныбайм. Ал никапчан, бетин билбейм. Азыр чыксам, таппай калсам кантип издейм деген суроо жана ойноп баштады ичимдечи. Баягы энелик ошол кирип баратканда ачылды да, ошол берип атканда жок, берип атканда мен эптеп ошо Раузага кирип чыксам, ниетим ошол жака жетиш керек болуп атат да. Анан кирип баратып кайра жана ой келет да, жана кызымды алып кетип калса каяктан издейм. Азыр полицияга барсам да кантип табам, эмне деп түшүндүрөм. Себеби ал жерде баары никапчан жүрөт да. Атын билбейм же. Ушунда анан кийин я Рабби дедим, я Алла, таваккал, өзүңө таваккал. Мен ушу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга кирип 2 рекет намаз окуп дуа кылчайын, кызымды өзүңө тапшырдым деп коем да, кайра эле козгойт да, жана немечи. Анан кирдим, намаз окудук, дуа кылдык. Анан тиягынан чыгабыз го, тиягынан чыгып кайра айланып келебиз. Айланып келатам, жана таштаган жериме жеткенче жүрөгүм чыгып кетейин деди. Каяга жок болуп калсам эмне кылат? Ниетти карап калат да. Жок болуп калсам эмне кылам? Жоготуп алсам кантем деп ушундай чуркап бардым. Анан бир жагынан сүйүнүч болуп атат менде. Баягы Раузага кирдим депчи. Экинчи жагынан жанагы түшүнүксүз бир сезим эки жактан монтип жеп атат да меничи. Экинчи жагынан кызымды кактан табам деген суроо да. Анан келсем, кызым ошол жерде жанагы эче кармап уктап атыптыр. Көрдүм да, ыйлап жибердим. Анан кызды көрүп эле ыйлап жибердим. Неге? Бир сыйра тооба кылдым, жаман күмөн кылганым үчүн.
тоба кылдым, Алла ушундай нерсени насип кылдыңбы, кирип кызымды да кармап турду бирөөчү. Мен себеби ушунчалык ыйлап кааладым эле да ошо раузага киргим келип, Алла мага насип кыл депчи. Анан ушинтип насип кылып атса, мен болсо биякта кайра мындай жаман күмөн кылып аттым деп тоба кылып дагы ыйладым отуруп алып. Анан жанагы кыз колума кызымды берди дагы коштошту да кийин таппай калдым да, жок болуп кетти. Ошончо эми басып кеткендир нары, бирок мен жана эмоцияга алдырганым үчүн аябай катуу. Анан кийин ой жүгүртүп, бул адам кайдан пайда болду? Мени алып келип кызымды кармап өзүн киргизбейди, болбосо строго документ менен кал жердечи, жанагы кезектерге киргенде. Анан кыйла бир башкача сезимдер болчу, альхамдулилля депчи. Бир жагынан тоба кылып коем, Алла баягы жаман күмөн кылганыма кечир. Бир жагынан шүгүр кылам. Ошондой нерсени насип кылдың депчи. Машалла, өтө сонун Менде де экен. ушуга эми бир аз окшош окуя кылгам. Мен тиги умрага баратканда ушу группага айтып атпаймынбы, байкелер дедим. Эгерде Меккеден Хажарул Асвадты өбөм десеңер, жаныңарда бир дагы оокат болбосун деп өзүм айтып атам да элдергечи, группага айтып атам. Себеби мен ал жака баргам, мурда мындай саатың да чечилип кетиши мүмкүн, оокатың болсо жоголушу мүмкүн депчи. Анан бир убакыт намаз болуп калды, мен ошого жакын туруп калдым да, бирок жанымда ал убакта момундай радио петличкалар жок эле. Узун шнуру бар петличка, анан телефон, саат, мындай кулакка таккыч, AirPods бүт бар да, мындай. Эми санап көрсөң бир $3000 оокат жаныңда да, $3,500 балким 4. Анан ошол оокаттар жанымда, анан мындай бир сезим болот го, мындай баргың келип кетти да сиздейчи, мындай киргиң келип кетти дегендейчи. Анан мен дагы намаздан кийин жантылашып чуркаган жокмун, намаздан кийин эле өзүмдүн бир ыкмам бар. Ошого бир мындай немеге турдум, анан күтүп атам. Анан ойлодум, мейли дедим, сумкама салып, бүт оокаттардын баарын салып туруп, анан ороп алайын бекем өзүмө, бир колум менен кармап алайын, бир колум менен эле жетем депчи. Анан айтор ошентип жеттим дагы. Анан жанагындай күмүштөн болгон тиги рамочкасы болобу, апарабыз, ошону алып туруп, башымды салып туруп, иншалла дуамды кылып туруп, бисмилля өптүм дагы, чыгарсам неме жок да. 1 секунд, бир 2 секунд балки жок. Анан кийин дароо ойлодум да, карасам жок. Короче, анан кийин неме болуп кеттим да, мындай. Азыр мени өпкөнүмө сожалеть этишим керекпи? Деп туруп кайра түрттү да элдер, кайра башымды салдым да, кайра өттүм. Анан кийин тиги немеге жанында полицейский турат го, I lost my bag деп атам, сумкам жок десем, тияка бар деп көрсөттү да. Анан хижирдин бир четинде lost and found бар экен да. Жоголгон оокаттар келет экен. Ошол жака барып турсам, бүт баары келип атат, акча келип атат, паспорт келип атат, там бирөөнүн сумкасы келет. Меники жок да, андай меники жок. Анан турам, бир кезден кийин биздин группадан байкелерди көрүп калдым, аксакалдарды. Анан айттым, байкеден не болду дейт. Ушундай жоголду десем, не сарсына болуп атасың? Кабанын алдында турабыз го дейт. Давай дуа кылабыз дейт. Короче, аксакалдар мага байкелер батасын беришти. Табасың сен, ишке коркпо деп коюшту да. Анан мен эстеп кетип атпаймынбы, жанагындай Find my iPhone деген бар го, мен iPhone, найти iPhone. Ошого мен данныйларымды киргизсем, жанагы неме, мындай Кабадан жаман бат алыстап баратат да, мындай ту деп эле. Анан таптык. Кудайга шүгүр. Анан таптык. Мен биздин устаз менен, группа башчыбыз менен сүйлөшүп, анан мен айттым да, мен сизге бир жолу чалгам дедим да. Канчада чалгансың дейт, мага аябай көп адам чалган дейт. Анан саат мончада примерно чалгам деп, анан ошого кайра чалсак, тиги жооп берди. Ал англисче билбейт экен. Ал афган экен, арабча да билбейт экен. Анан сумкам чечилип кетиптир да. Монтип адамдар бири-бирине берип ага түшүп келип калыптыр. Ал эмне кылышты билбей, кайга тапшырышты да билбейт экен өзү. Анан кетип калыптыр үйүнөчү, жашаган жерине барып. Барсам өтө бир, биз болсо сааттын алдындагы отелде калганбыз. Сааттын алдында прям с видом да, мындай эчтен. Анан ал өтө бир жупунук жерде, мен түшүнгөнүм боюнча бир айылдан эле, даже шаарын көрбөй дароо келген бала экен да, бирок экөөбүз курагыбыз тең экен. Анан сумкамды берди, мен дагы
камераларымды карап, дагы бир кошумча камерам да бар болчу. Карасам бүт баары ордунда. Анан мени мындай жылмайып, мындай от души карап койду да мынтип. Анан мен болсо калпагым да бар болчу. Калпакты кийгиздим да, чөнтөгүмдө канча акча бар болсо чөнтөгүнө салдым да айттым, сага чоңураак. Алла ыраазы болсун, сага деп рахмат деген бойдон кеттим да. Ошол сиз айткандай, ошо мен да эстеп кеттим мындай. Мен 3 балам менен бардым да. Бирөөсү жоголуп кетти да. Каманын эмесиндечи. Анан жеткенче мына дагы бир ниетке мисал да. Жеткенче ушундай мени жеди да ал же эки жактан чуркап качып кете берет, кубалашып ойной берет, элдерге тийишип атат. Эми балдар шок болот го, уул балдар. Анан ушундай нерв болуп атам, мен ушул жерде урушпайын деп атам да, карманып атам да, ушул жерден урушпайынчы, балдарым көңүлүн оорута албайынчы депчи. Анан коркуп атам да. Анан кийин аябай жетип кетти. Ушундай нервим чыдабай баштадым. Анан ушундай жиним келди да. Ушул бала ушу бир жоголсоң мен кадырыма жетет элең да, азыр сөзүңдү угат элең да деп койдум да. Ушул жерден жоголуп кетсең, азыр жоголосуң, алыска барба деп урушуп атам дагы, жоголуп кетесиң, адам көп болуп атат деп урушуп атам. Анан жанагынтип катуу жиним келген. Анан азыр бир жоголгуң келип атат ушу сен бала, ушу бир жоголчу, анан кийин көрөбүз сени деп койдум да ичимдечи. Анан барып таваф кылдык да, анан үч бала менен анан келип отурам, дагы экөө байгыда эле ойноп атат, чуркап атат. Нары Сафа Марванын жанында мен эме экинчи этажда отурам. Анан мен намаз окуп зикир тартып отурам, кызым биякта ойноп атат. Анан бир маал чоңум чуркап келди. Экинчи балам жоголуп кеттир. Апа жок, Раянт жоголуп кетти. Кайга жоголуп кетти билбейм. Анан кийин дедим да, ушунча миллион адам үчүн каерден издейм дедим да, отура бердим да, башка эмне кылам. Анан кийин Аллага тапшырдым. Алла, мен эме каяктан издейм дедим. Азыр өзүң таап берип койчу дедим. Аллага кайрылдым. Сразу өзүң таап бер, мен эчтеке кыла албайм азыр. Муну экөө мен кантип издейм дедим. Сразу эле акыбалым эми көрүп турат да, Алла баарын билечү го. Анан дедим да зикир тартып отурам, бир 5-10-15 мүнөт өткөндөн кийин тапшырып койдум Аллага табакал деп. 20 мүнөт дегенде анан боз болуп мыяктан басып келди балам. Аябай ыйлап тур, аябай коркуп тур. Ошондон кийин колуман монтип жанымдан чыкпай калды да баламчы. Анан күлүп койдум да. Анан кийин устаздардан уктум, ошо Меккеде өзүнчө бир баягы касиет бар экен. Адамдар жоголбойт дейт, болгону адашат дешет да. Жоголбойт эч ким, балдар да жоголбойт ал жерде депчи. Ошондо мен ошол нерсеге ынандым. Балам жоголуп кетти. Эми жүрөгүмдүн тынчтыгы болду ал жерде, Аллага тапшырганым. Анан ал Аллахым өзү кайрап келип койду баланы алдымачы. Кошумча маалымат, ушундай окуялар болбош үчүн тиги мечиттин ичинде атайын аппараттар бар экен азыр. Барганда өзүңүздүн данныйларыңызды киргизип, анан бир стикер берет. Стикер чыгып калат да, ошону мындай колго балага ороп коесуз. Ал стикер аркылуу полиция сиз кайсы отелде болгонуңузду билет да. Ошол ушинтип сизге алып келип берет да, мындай телефондордо болот, кыскасы эми. Баласы менен баргандар эске алып койсок болот экен. Бирок эң жакшысы этият бололу. Бул эми мындай шанс, мындай ниет, мындай жүрөк баарында эле боло бербейт. Ошого этият бололу иншалла. Ушул сиз эми көп жактан өзүңүз тууралуу айтып бердиңиз, жашооңуз тууралуу, сабак, магистратура болсун, бала тарбиялоо болсун, ата эне бир тууган менен мамиле, баарына кандай жетишесиз? Себеби кээ бир адамдар ойлойт, мен намазды баштагым келет, бирок жумушум бар, жетишпейм, ушул сыяктуу нерсе. Бирок кантип баарына жетишесиз? Мен да таң калчумун. Кантип жетишсе болот? Себеби бир эле учурда балдар да, алардын мектеп садигине да ташыйсың, жеткирип кайрап келесиң. Ошол эле учурда сен иштешиң да керек, ошол эле учурда окушуң да керек. Кыскасы баардыгына жетишиң керек. Бирок Алла кааласа ошо берекелүү болуп калат экен убактыңдачы. Анан жетишпей калган учурларда мурун деп мындай жинденсең, азыр демек буйрубаптыр дегенге өтүгөн. Демек насип эмес экен деген уже жеңил эле кое бересиң да ал жердечи. Демек буйрубаптыр. Насип кылса, дароо биринин артынан бири болуп кетет. Пландаган болсоң, Алла насип кылбосо. Болбосо кое бересиң, эртеңки күнгө калтырасың ал нерсени. Же кийинкиге калтырасың. Болгон жеңил да ошо
баягы связьди үзбөш керек, самое главное. Алла айтты, ой, болду, болбоду, болбоптур демек. Ошону баягы жеңил чечишкенде, жеңил кабыл алганда эле үйрөнүп алсаң, жеңил экен баары. Жетишсе болот, ниетке жараша албетте. Бирок эми бирдекени тыштаган экинчиге жетишем деп же экинчисин тыштап буга жетишем деп албетте пайдалуу нерсесине көбүрөөк аракет кылсак жакшыраак да. Акыретке, ошол эле учурда бул дүйнөгө, ошол эле учурда үй бүлөңө дегендей пайдалуусуна гана аракет кылабыз. Бирок чындап буга баардык мындай энергия керек да. Энергия. Ошол энергияны каяктан аласыз? Энергияны кайдан алам? Кээде эме болуп калам. Выгорание. Выгорание деп коет го. Мындай Күйүп кетесиң. күйүп, ашыкча шумду да каалабай калам. Ашыкча даже үйдө мындай свет жанып турат, светти да каалабай калам. Өчүрүктү, бар жокту, тынчтыкты каалап, анан эме деп коет. Хумуль жана узля деген эме состояние болот го. В себя уходишь. Только намазыңды окуйсуң, ушундай эме менен энергия кайра толтурушуң керек. Куран окуйсуң, ибадаттарыңа кыласың, дүйнө иштерин токтотуп коем да. Чыкпай коем эч жакка. Адам алдына да ошо айттым го, жана Инстаграмда бир моментте ушундай жок болуп кетем депчи. Чыкпай коем. Эчтеке баягы энергиямды мындай сыртка чыгарбай коем да. Үйдүн ичинде эле, определенный бир жерде эле. Анан бир жума мен бир туугандарым, ата энем да билет. Ошо бир моментте ушундай бир 10 күн эч жакка чыкпай коем. Эч кимге сүйлөшпөй да коем. Баягы бир гана өзүм менен, Алла менен дегендей. Анан кийин кайра сыртка чыгып, тирлик кылып, кайра мындай аралашып баштайм да. Ошол учурда мен ойлойм, ошол учурда эми энергияны ар кимибиз баягы туура эмес эле кээде кетирип алабыз да. Туура эмес колдонуп алып, туура эмес бөлүштүрүп алабыз графиктечи. Анысыкандай бир моментте ушундай мен ушинтип өзүмө келемби деп ойлойм да. Алланын насиби, буйругу менен. Ар бир адам мындай өзүнүн миссиябыз болот го. Мисалы үчүн мен ушундай бир миссияны аткарып өтөйүн Алла тааланын астында. Мени кийин балким адамдар ушундай бир эсте калайын адамдарга депчи, мисалы үчүн. Ушул сиздин миссияңыз кандай? Же мындай ойлондуңуз беле балким? Же ушундай ой жүгүртүүлөр болобу? Мен эми кандай десем, баягы сырттагы адамдар билет да, сыртымдан көргөн адамдар мен кандайм. Себеби ар бир адам өзүн жакшы ойлой берет да, туура. Мен тим эле укмушум дешибиз мүмкүн да. Бирок сырттагы адамдардын айтуусунда мен жөнөкөйлүк менен берешендик сыпаттары өтө жогорку деңгээлде экен да. Эми Алла билүүчү анда. Анан менин миссиям баягы депрессияга түшүп кеткен учурда, дегем, баягы өзүң мындай эме болуп кетесиң го, бир учурда ушундай жана энергия төгүп садака бербей калганда ушинтип баштайм мен. Адамга жакшылык кылбай баштаганда, садака эми бир эле материалдык түрдө болбойт да. Садака бул адам көңүлүн көтөрүү, садака бул адамга жакшылык кылуу. Жылмайып коюу деле. Анан адамга жакшылык кылгандан мен рахат алам. Адамга жардам бергенден рахат алам. Бардык жактан. Ошол нерседен анан өзүм көңүлүм тынчый түшөт да. Миссия боюнча, эми миссиянын баягы ар кайсы маанисин да айтсак болот. Мисалы, менин максатым Алланын амири менен көп жакшылык кылсам дейм. Пайдалуу болсом экен дейм. Алла жолунда жакшы пайдалуу иштерди кылсам экен деген ниетим бар. Сабак өтсөм деген ниетим бар. Теология факультетине ошон үчүн да тапшырдым. Эртеңки күндө Алла насип кылса, дагы мисалы араб тилинде Куран окуп атам. Жакшы ниеттерим ошол, сабак өтсөм дейм. Устаза болсом экен, мага эгерде Аллах насип кылса. Андан сырткары дагы сонун эмелер, ниеттерим бар, ошолор насип кылса экен дейм. Анан дагы бир миссия болсо, аны айтпай эле коеюнчу. Өтө сонун пландар бар экен. Алла субхана таала ошол нерсеге жеткизсин сизди. Устаза болуңуз, көп аялдарга сабак бериңиз. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, биздин айперибиз устаза боло алабы экен? Сиздер да бир комментарий жазып белишип коюңуздар иншалла. Бүгүн кандай жакшы сабактарды алдыңыздар? Кандай сиздерге таасирин берди? Ушул бөлүшкөн учурда жакшы да, мындай элдер дагы ушул бизге аябай чындап жөн эле биздин видеолорубузду көрбөстөн
ушул комментарийлерди бөлүшүп, өзүнүн ойлорун, пикирлерин калтырып, сезимдери менен бөлүшкөн албетте бул жакшы. Бул жалпы командабызга да, долбоорубузга да жакшы бир дем, жакшы бир күч берет иншалла. Адашпасам Хумаза сүрөсүнүн 11-аятында баягы жамаатта аялдарды жамандап же шылдыңдап артынан сөз кылбагыла дейт да. Акыйкатта ал сенден мыктыраактыр дейт да. Ансыгарындай мен айткым келе турган нерсе баягы адамга жаман күмөндө болбо дейт. Баягы биз сыртынан эле баа беришибиз мүмкүн. Же бирөө ошол адам жөнүндө информация бергенине амал кылышыбыз мүмкүн да. Бул ушундай экен, баланча айтты депчи. Же болбосо эл сүйлөгөн бир сөздөр боюнча эме кылып, ал адамдын акысына кирип алышыбыз толук ыктымал да. Адам акысы деген бул өтө коркунучтуу нерсе да. Бул нерсеге жооп берүү өтө кыйын болот. Мен айткым келе турган нерсе адам акысына кирип алуудан этият болсок экен дейм да. Себеби баягы негизи белгилүү болбосоң деле адамдын акысына кирип алуу тез эле да. Баа берүүдөн алыс болушубуз керек экен. Себеби Алланын алдында сенин жана анын даражасы канчалык экени бир Аллага маалым да. Сен жаман көрүп аткан же сен жаман күмөн кылып аткан адам сенден мыкты амалдарды кылып, Алланын алдында даражасы сенден бийик болушу мүмкүн. Ошол сүрөнү мен тафсирин укканда мен кадимкидей таасирлендим да. Мени бир мындай булкута койду да ал нерсечи. Ошондон кийин баягы адамбыз да. Бирөөнү көргөндө я лучше деген нерсе бар да, зато мен мынтип атпаймынбы деген нерсе, ана бул калп эле мынтип берет деген сыяктуу нерсе шайтан салат оюбузга. Дароо өзүңдү кыйынсынып кетесиң да, текеберленип кетесиң да. Анан ошондой болуп, мунун эмнери мындай экен деп баа берип баштаганда жана сүрө сразу аят түшөт. Мүмкүн бул сенден мыктыдыр. Сен кайсы акыбалыңа сүйлөп атасың деп өзүмдү кайра сындырам да. Себеби Алланын алдында кимибиз канчалык экенин билбейбиз да туурабы, эртең кыяматта эле билмесе аны бар. Ошол нерсе өзүмдү кайра тарбиялоого алып келди да. Азыр бирөөнү жаман ойлогондон алысмын да. Башталганда эле жаңа аят эсиме түшөт. Может ал сенден кыйындыр, сен каяктан билесиң? Намного лучше тебя, возможно, вполне. Ошон үчүн ошол аят дароо эсиме түшөт да, ошо өзүмдү дароо текеберлигимди же өзүм менменсинүүнү дароо сындырганга кирем да, өзүңдү тарбиялоого. Анан ушул адам акысынан этият болуп, бирөө жөнүндө жаман ойлобоңуздар деп айткым келет, көрүүчүлөргө сурангым келет. Себеби бунун жообу өтө катуу. Мисалы баягы тозоктун эң астыңкы катмарында убайыл өрөөнү бар. Ошол жерде баягы күнөөлөр, мисалы зына күнөөсү, бирөө арак ичет, бирөө чегет, бирөө ар кандай болсо, эң оору ошо адам өлтүрүүдөн дагы оору бул ушак менен кыйба экен да. Ошого бирөөнү ушактоодо, гыйбат кылуудан дагы алыс болушубуз керек экен. Бул өтө чоң күнөө. Мына канча күнөөдөн дагы эң оор, эң астында турган күнөө ушак менен кыйба. Бизге да айтып коебуз го, биз чындыкты эле айтып атабыз. Ал ушундай болсо эмне кылалы деп да эле айтып коебуз го. Бул деле ушакка кирет экен. Ушактын дагы бир түрү бар экен. Бизге бетибиз менен деле ушактап кое берет экенбиз да. Көз караш менен, деп кайрымтып баа берипчи. Болду кетти, сага күнөө жазылды да дароо. Биз даже ушуну да өзүбүз билбейбиз да ушул нерсеничи. Ушул деле ушак. Болду, эмоцияң менен эле болду, кеттиң да, баа берип коюп атасың да. Ушул нерсе дагы ушак менен күнөө, ушак менен гыйбатка кирип калат экен. Ушакка дагы эмне кирет? Сен жана ал адамдын болгон эле нерсесин за спиной айтсаң деле, мисалы, Айпер арык экен. Это правда. Но менин бетимче айтсам, мага неприятно болуп атат да. Бул уже ушакка. Даже если это правда, но мне неприятно же. Бул да ушакка кирип калат экен. Ошон үчүн бирөөгө баа берүүдөн, адам акысына кирүүдөн, бирөөнү сүйлөгөн, эмне кылабыз дейм, сүйлөбөй эле жөн эле жашай бербейлиби? Ошого аракет кылышыбыз керек экен да, ушак менен гыйбаттан алыс болгончу. Сиз өтө керектүү теманы көтөрүп калдыңыз. Ошон үчүн пайгамбарыбыз бир хадисте мындай деп айтканда: "Ман амана биллахи вал яумил ахир фалякул хайран ау лиясмут." Ким дейт Аллахка ишенген болсо, жана акиретке,
Эмнеге ошол сөздөн башталат? Аллахка жана акиретке. Баарыбыз акиретке барабыз. Ошол жерде суранабыз. Анан ман амана биллахи вал яумил ахир фалякул хойрон ау лиясмут дейт да. Ким Аллахка жана акиретке ишенген болсо дейт, жакшы гана сөз сүйлөсүн же жакшы гана сөз сүйлөсүн дейт, же унчукпасын. Ошон үчүн биз жакшы гана сөздөрдү сүйлөйлү. Эгер жакшы сөз чыкпаса, анда унчукпаңыз жакшыраак да. Комментарийде ошол жакшы комментарийлер жазгыла. Биздин подкастта жаман комментарий жазган болбойт. Бул ушакка кирип кетет. Абдышкүр устаз жума күндөрү дайыма баян кылып айтат. Ушул силердин ушул ар бир баскан колуңарга жооп бересиңер депчи, ар бир. Бизге тиешеси жок, мындай бизге эмес, балким башка бир адамдарга бир нерсе жазышы мүмкүн. Этият болуш керек экен да. Көп нерсени биз билип билбей, түшүнүп түшүнбөй, анализ кылбай, ой жүгүртпөй, бир тараптуу же мындай кыска бир маалыматка таянып, же эмоцияга алдырып жазып ийебиз. Кээ бир улуттардын, кээ бир уруулардын, мисалы үчүн, булар момундай деп, мисалы үчүн. Ушундай жаман сөздөр жазып, баарынын акысына кирип калуу коркунучу бар. Этият бололу. Албетте жакшы сөздү баштап койдуңуз да, бирок сөз өтө маанилүү, динибизде Кудай Таалам кандай бизге мүмкүнчүлүк берген. Ушул сөз менен көп адамдын көңүлүн алсак болот экен. Сөз менен Кудай сактасын көп адамдын көңүлүн оорутсак болот экен. Сөз менен бирөөнүн жүрөгүн сындырып койсок болот экен. И тескеринче бирөөгө жылмаюу тартуулап, бирөөгө эмоцияларды тартуулап, бирөөнүн мындайча айтканда кубанычына себеп болуп калышыбыз мүмкүн экен да. Сөз дегенде тил. Жана тилде этият кылышыбыз керек экен. Баланын баары ушу тилде деп коет го өзүчө. Жакшы сөз дагы, жаман сөз да ушул тилден чыгат да. Ошого колдон келишинче ушул тилди этият кылышыбыз керек экен, баардык жактанчы. Анан сөздүн аздыгы, анан баягы ашыкча эле ожоктоно эле сүйлөй бербей, сөздүн аздыгы баары барктуу болот экен да. Сөздүн того тер жери барктуу болот экен. Демек ошо тилибизди этият кылышыбыз керек. Ошо. Туура, туптуура. Анан дагы бир Айта бериңиз. Мен эме жана оюма келген нерселерди жазып алдым эле да, эмнени айтса болот мисалы. Аял күйөөсү ортосунда көйгөйлөр ар түрдүү болот да. Анан көп учурда мырзаларыбыз айтып калат да. Аялымдын көңүлүн алайын дейм, бирок акча жок болуп атат депчи. Бактылуу кылайын дейм, бирок акчам жок болуп атат. Жумушуңду этиңде болуп атсаң, азыр эле акча тапсам, муну кантип көңүлүн алмак элем деп туруп, аялдын бактылуулугун дүнүйөгө, акчага байлап койгондор көп да. Сен акчам жок үчүн эле мени сыйлабай атасың, акчам жок үчүн эле мага жакшы мамиле кылбай атасың деп дагы аялынан сурагандар, айткандар көп. Мен айткым келген нерсе, аялдын бактылуулугу акчага байланган эмес да. Баягы эгерде мен көп эле мырзаларга айткым келет, бактылуулукту, аялыңды бактылуу кылам десең, акчаң аз, бир аз эле акча менен эле болгону сөз, жанагы эле сөз, жылуу сөз, анан кичине эле бир кам көрүү да. Бул сенин жылуулугуң, мээримиң, сүйүүң. Ал нерсени бизде баягы үйлөнгөндөн кийин жок эле болуп кетет да, көпчүлүк үй бүлөлөрдө. Анан бул нерсеге мен бир мисал келтиргим келет. Баягы күнү Инстаграмдан бир видео көрүп калдым. Ушунчалык жүрөгүм жылыды, бир сыйра көзүмө жаш алдым да, мүмкүн мага ушундай таасир берди да. Азыр айтып берейин. Карапайым үй бүлө, эми жөнөкөй эле үй бүлө. Анан күйөөсү СМС жазып атат аялына. Ал ошентип тартып чыгарыптыр да. Мо паланчанчы полкада, 3-4 полкада паланча деген китеп турат. Ошону айтсаң деді. Аны тартып атат деген келинчеги СМСти окуп туруп, алып ачса 100 сом салып коюптур. Ошого барып шоколад алып жеп алчы дейт. 100 сом менен жанагы аял ушундай бактылуу болуп атат да, ушундай рахматын айтып, эркелетип, бүтүм эле неме болуп, ушундай 100 сом менен көңүлүн алып койду.
ошол 100 сомду ал кантип жеткирди да ал аялгачы. Жана полкага барсаң, анан китепти ачсаң, вот романтика да, мындайча Подача, айтканда. Подача очень красивый подача болду да, прям грамотно так. Анан дагы СМС жазды. Мисалы алтын алып бере албай атам деген сыяктуу айткан мырзаларга дагы бир нерсе айткым келет. Ошол эле видеонун дагы уландысы болуп атат. Тумбочканы ачсаң деп жазды. Анан аял барып тумбочканы ачты. Анан кийинкисин паланча неменин шкату неме турат, коробочкада. Алсаң ал, ичиң ачсаң ачты, шкатулка турат. Шкатулканы ачса, эми мага ушундай көрүндү, билбейм кандай, бирок жана магазиндерден чыгып баратканда кассанын жанында 100 сомдук жандай шакектер болот го. Кичинекей кыздарга бижутерия мындай простой шакектер 100 сомдон сатып алат да, 90 сомго ушундай. Андай мен дагы алгам бир жолу. Андан кийин эме кызым алып берген. Анан ошону салып коюп тур, шкатулкасы простой эле. Анан ошону алып күлүп атат да, ей приятно, ей смешно, күлүп атат өзү. Тиги бирок колуна алып тагып алды да, жөнөкөй эле шакек. Бирок ал ошо 100 сомдук шакек менен көңүлүн алды. Анан дагы түбүнөн кайра СМС жазып атат. Ошо шакектин түбүн дагы ачсаң деди да. Анан жана түбүн мынтип ачса, 200 сомду бүктөп тур салып коюптур да жанагычы. Анан кийин 200 сомду алып дагы күлүп атат да аялчы. 300 сом менен дагы көңүлдү алып койду. Алына ушундай бактылуу, ушундай маанайы көтөрүлдү, эми күйөөсүн сонун күтүп алат да алчы. Айтайын дегеним, аялыңа сөзсүз түрдө эле iPhone же болбосо мондай эме кымбат баалуу менен алып берип, анан бактылуу кылам деген мырзалар бар да, эртең ишим болуп кетсе, анан акчам көбөйүп кетсе, анан аялыма бир кийим алып берейинчи деген сыяктуу эмес. Жок, күнүгө болгону 100 сомду деле, болгону ушундай романтика. Аял киши акчага байлабайт бактылуулукту. Көңүлүн алып койсоң эле сен менен кандай үйдө болбосун, кандай жерде болбосун жашай берет деген ойдомун да. Себеби аял киши баары бир эмоцияга бай калк да. Аялды алдап коюш оңой эле да. Ошого мырзалардан суранар элем, аялыңыздар менен бактылуу болуңуздар, акчага байлабаңыздар, көңүлүн алуу үчүн кымбат баалуу белектин кереги жок, болгону көңүл. Ошол эле. Ошону суранат элем. Маша. Айпериге ыраазычылык билдиребиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадиси менен бүгүнкү көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Пайгамбарыбыз айткан, араңарда эң жакшыңар жубайыңарга жакшы мамиле кылганыңар. Араңарда эң жакшы менмин, себеби мен жубайыма жакшы мамиле кылам деп да өзүн мисал кылып белгилеп өткөн. Ошондой эле аял затына карап пайгамбарыбыз айтат, эгерде 4 нерсеге бекем болсоңор, бейиштин баардык эшиктери сиздер үчүн ачык болот дейт. 1 намазга бекем болсоңор, 2 Рамазан айы келе жатат буюрса, мына ушул Рамазан айында орозо кармасаңар, 3 намысыңарга бек болсоңор, жана 4 күйөөңөрдүн ыраазычылыгын алсаңар дейт. Демек ушул пайгамбарыбыз эки тараптан тең бири-бирибизге ушундай бир жакшы насаат берип атат. Бири-бириңерге жакшы мамиле кылгыла, бири-бириңердин көңүлүңөрдү алгыла, бири-бириңерге колдоо көрсөткүлө деп бизге бактылуулукту тилеп атат буюрса, эң башкысы биз ушул хадисти уккандардан гана эмес, амал кылгандардан бололу. Кудай таалам баарыбызды бактылуу кылсын. Ардактуу көрүүчүлөр, бүгүнкү көрсөтүүбүздүн ушул башкы демөөрчүсү бул Бакай Ислам. Бакай банктагы исламдык терезе болуп саналат. Алардын жамаатына дагы терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Учурдан пайдаланып, бизге ушундай сонун бир даамдуу тамактарды тартуулаган Куликовго чоң рахмат. Куликов эң бир даамдуу, сонун бир адыл тамак аш менен бизди сыйлайт. Бүгүнкү көрсөтүүбүздү жана башка дагы сонун көрсөтүүлөрүбүздү биз in-house эмерек салонунда тартабыз. Өзүңүздөрдүн үйүңүздөргө, офисиңиздерге келип, ушул жакшы бир эң бир жогорку сапаттагы Туркиядан келген эмеректерди алып кетсеңиздер болот, жакшы бир килемдерди алып кетсеңиздер болот. Айтор баары сиздер үчүн. Баарыңыздарга ушул аманчылык каалайбыз. Көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.